Жумшак көндүмдөр жөнүндө подкасттар. Француз жазуучу Стендаль баарлашууну билгендик бул талант деген экен. Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Канат Алманбетов. Бүгүн биз баарлашуу тууралуу сөз кылабыз. Баарлашуу көндүмдөрү, баарлашууну туура жолго салгандык, үй бүлөдө, коомдо, ишибизде кадыр баркка ээ болуп, өзүбүздүн ийгиликти багындырганга жардам берет экен. Бүгүн бизде конокто коуч, тренер, үй бүлөлүк психолог, журналист Сейил Калдыбаева менен баарлашабыз. Саламатсызбы, Сейил? Саламатсызбы, Канат? Жана көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, анын эмесе ыңгайлуу жайланышып, биз менен чогуу биргеликте алдыда дидарлашууга сиз дагы ортоктош болуңуз. Алгач билип алсак, баарлашуу деген эмне? Эң туура баса белгилеп кеттиңиз. Башында баарлашуу бул чоң талант деп. Мен буга 100% кошулам, анткени адам баласынын жашоосунда деги эле баарлашуусуз убакыт жок деп айтсак болот да. Баардык жерде адам керек болсо таң калыштуусу уктап атып дагы биздин денебиз сүйлөп турат экен. Кандайча, Бул таң калыштуу. Мисалы, ойго жүргөндө кеп жок. Биз дайым сүйлөшөбүз, баарлашабыз. Биздин убактыбыздын 70% баарлашууга кетет экен да. 70%? 100%. Алардын ар кандай формалары бар. Мисалы, окуу баарлашууга кирет, сүйлөшүү, угуу, жазуу. Бүгүнкү күндө соц тармактар аркылуу, ошол эле WhatsApp жана башка тармактар аркылуу дагы тынбай баарлашабыз да. Анан эң кызыгы, биз керек болсо уктап атканда дагы биздин уктап жаткандагы позабыз дагы бир кабарды берип турат экен. Мисалы, ошол эле өспүрүм бала ата-энесине капа болуп туруп барып керебетине жатып алса, дароо кандай позасы, мындай чүрүшө түшөт же кабагы түйүлөт, же болбосо журкан чүнкөнүп алат дегендей. Мисалы, жубайлар бири-бирине таарынып уктаган болсо, экөө эки жакты карайт. Сүйлөбөй турсак дагы биздин денебиз биз үчүн сүйлөп турат. Же болбосо биз унчукпай отурсак деле кайсы бир адамдын дене тилин карап туруп, бул адам мындай маанайда экен, бирдеке тынчсызданып жатат, же бирдеке кубанып турат, же аябай жайбаракат отурат деп денесинин тилинен окуп койсок болот экен да. Демек, бул жашоо баарлашуусуз болбойт. Бул өтө маанилүү. Биздин өспүрүмдөр, биздин балдарыбызды, ата-энелер дагы, өспүрүмдөр өздөрүн дагы кичинесинен баарлашууга көндүрүш керек. Анткени бул бүгүнкү күндө көптөгөн ири компанияларда деги эле бүгүнкү күндө ийгиликтүү болуш үчүн soft skills деп коет, же болбосо мягкие навыки, кыргызча жумшак көндүмдөр деп жүрөбүз. Бул нерсе биздин ийгиликтин 80%-ында роль ойнойт экен да. Анан ири компанияларда бүгүнкү күндө жумушка алганда, интервью кылганда, мисалы, маектешкенде, собеседование деп коебуз, адамдын жумшак көндүмдөрү канчалык деңгээлде өнүккөн, же болбосо ошол эле эмоционалдык интеллектисине карап туруп, анан жумушка алып калган экен да бүгүнкү күндө. Демек, ар бир өспүрүм, ар бир бала, ар бир ата-эне биринчи кезекте өзүнүн же болбосо баласын тарбиялап жатканда ошол инсанда жумшак көндүмдөрдү өздөштүргөнгө аракет кылыш керек. Ал эми жумшак көндүмдөрдүн бири бул баарлашуу, же болбосо коммуникабельность деп коет. Бат тил табышуу, эл арасына бат сиңип кетүү, мына ушул нерсени өзүбүздө өнүктүрүү өтө маанилүү, Канат. Негизи баарлашууда биз балдарды, негизи эле балдарга мындай жаңсоо менен муштумузду түйөбүз, же болбосо кол булгалайбыз, чакырабыз алыстан. Биздин анда ушул баарлашууда биз денебиз да көп ролду ойнойт турбайбы? Баарлашууда. Биз ойлойбуз, баарлашууда бул сөз менен эле. Көп учурда, мисалы, бизде үй бүлөдө ушул нерселер көбүрөөк калыптанган эмес, өзгөчө Азияда деп айтсам деле туура болот го да. Мисалы, кол менен жансоо балдарга ушул нерсени. Бул нерсени бала кезден биз үйрөнөбүз да. Туура баамдадыңыз. Мисалы, көптөр ойлойт да, баарлашуу десе эле бул сөз. Отуруп эле, түстө отуруп сүйлөшүп. Отуруп эле сүйлөшө берүү. Жок. Баарлашуунун бир нече негизги көндүмдөрү бар. Бүгүн мен ошол көндүмдөрдү кыргызча айтканда желиктеп, бул эмне, кандай экенин буюрса ушул бизге берилген убакыттын ичинде түшүндүрүп бергенге аракет кылайын, Төкпөй чачпай алдыда. Эң эле биринчи баарлашуунун пайдубалын эмне түзөт? Мисалы, бүгүн биз ушул студияга кирип келгенде, студиянын ээси, же болбосо ушул долбоорду ишке ашырып жаткан адам бизди кандай маанайда тосуп алды? Сиз кандай маанайды байкадыңыз кирип келгенде? Жылмайып, кол булгалап, учурашып,
маанайы жарык. Кадимкидей биз кирип келгенде эле бул жерде жылуу атмосфераны сездик, бизди күтүп атканын жана биз аларга жагымдуу экенибизди сездик. Бул баарлашуунун пайдубалы дегеним бул бир ыргакка түшүү да, сонастрой деп коет. Баарлашуунун башаты ушул нерсе. Эгер биз адам кирип келгенде же адам менен сүйлөшкөн отурганда, мен мисалы сиздин алдыңызга ушул подкастты жаздырган отурганда, менин сиздин алдыңызда отурган маанайым, кабак кашым баардыгы биздин баарлашуубузга таасирин тийгизет да. Мен мисалы мындай денемдин тили сүйлөшкүм келбегенди же кабак кашым бүркөлүп же бол берчи суроолоруңду берчи, мен эрте кетишим керек деген маанайды көргөзсөм, анда бизде мындай терең, ачык, кенен кесирий баарлашуу болбойт да. Ошондуктан ар бир адам эске алыш керек, эң биринчи пайдубал бул бир ыргакка, бир толкунга түшүү. Мисалы радиодо жанагы таза толкунду кармаш үчүн көпкө чейин мурунку илгерки радиолордо издеп анан таза толкунду тапчу элек го, ошол сыяктуу да. Дагы бир өтө кызыктуу изилдөө бар экен. Биздин адам баласынын сол көзү жаңы жолуккан адам менен ал адам сени көрүп атканына кубанычтабы же кубанычта эмеспи, 1 секунданын 8 бөлүгүндө да, 1 секунда боло элек деле, 1 секундага жете элек деле 8 бөлүгүндө мисалы Канат мени көргөнүнө кубанып атабы же анча деле жактырган жокпу аныктап кое алат экен да. Болгондо да сол көзүбүз ирмегичекте. Ооба, көз ирмемге да жетпейт экен да. Бул нерсени эгер ар бир адам мындай баамдап, байкап көрсө байкайт. Мисалы биз үйгө кирип келгенде, биз келген үйдөн эси же болбосо ошол эле мугалим, кыскасы биз баарлаша турган адам биз менен баарлашып жатканына, бизди көрүп жатканына кубанычтабы жокпу, бул нерсени биз байкап кое алат экенбиз да. Демек бул бир ыргакта болуу, мен сени угуп жатам, мен сени көрүп жатам, мен сени менен сенин эмоцияларыңды, сенин санааларыңды түшүнгөнгө аракет кылып атам жана сен менен сүйлөшкөнгө даярмын. Жана мындай бүгүнкү күндө өтө тоскоол болгон гаджеттерди өчүрүп коюп, кечке саатты карай бербей, кыскасы башында эле мен сен менен терең баарлашканга даярмын деген маанайды берүү да. Дитибизди толугу менен буруу. Бул эң маанилүү көндүм. Мисалы, бул бизге, адамдарга, өспүрүмдөргө дегеле кайсы жерде керек? Бардык жерде. Кийин жумушка орношкондо, балким лидер болот, балким жетекчи болот, же болбосо үй бүлөсүндө негизи эле баарлашуу керек эмес деген жер жок да. Ошондуктан бул баарлашуунун көндүмдөрүн өтө мыкты өздөштүрүп алса, ал көп жерге сиңип кетет. Андай адамдар көп жерде оңой тил табышат, көп жерде ийгиликке жетет. Ошол себептен сонастрой, бир ыргакка түшө билүү бул аябагандай маанилүү. Жакшы ойду айттыңыз. Психологияда айтылат эмеспи, 30 секунддун арасында адам менен учурашып атканда жакшы сөздү айтып калсаң, жаман сөздү айтып калсаң дагы ошол кийинки баарлашууга өзгөчө таасирин тийгизет дейт да. Албетте жолуккан адамга эгерде кээкер тамаша менен баштасак, анда биз ошол эле жоопту кабыз. Эмнени айтсаң, ошону жооп берет да. Анан бүгүнкү күндө эгерде баарлашууда, мисалы мен каалоом бар да, бирөө менен баарлашканга. Жакшы эле учураштым. Бирок анын маанайы жок болсо, бул учурда кантип алыш керек? Мисалы, ал мага ошол эле маанай менен жооп бербесе, баарлашуу башталганда. Эми бул ал адам менен мамиленин канчалык деңгээлде экенинен да көз каранды да. Мисалы, ошол эле бир тууганың болсо, же болбосо жакын адам болсо, анда себебин сурасаң болот. Эгер мындай эле коллега же алысыраак адамдар болсо, анда менимче маанайы жок экен, анда бүгүн бул олуттуу теманы козгоонун кереги жок. Же болбосо психологияда мындай адамдар бар да, мисалы көптөгөн типологиялардын түрлөрү бар. Баарлашууда бул нерсени да эске алган аябай сонун, бунун эч кандай татаалдыгы жок. Мисалы, сезимтал адамдар менен баарлашууну кааласаң, биринчи алардын ден соолугуң кандай, үй бүлөдө балдарың кандай, маанай кандай деп анан олуттуу темага өтүш керек да. Ойчул деген да бир типология бар. Алар мындай, алардын үй бүлөсүнө кийлигишип, алардын жеке мындай маанайына кийлигишкенди анча жакшы көрө беришпейт. Алар дароо ишке өткүлөрү келет да. Ошондуктан
Биз бул күндөрү дагы бир нече темаларда маектешебиз да, ошол себептен мен азыр айта кетет элем, деги эле баарлашууну үйрөнгүсү келген, коммуникабельный болгусу келген адам өзүн көп тараптан өнүктүрүшү керек да. Мисалы өзүн өнүктүрүү боюнча да бир темага кайрылабыз, ошол жерде да козгоп кеткенге аракет кылам. Бирок бул жагынан кадимкидей эле өзгөчө кийинки жашоого даярдык көрөрдө, кыскасы адам өзүнүн эмоционалдык интеллектиси менен иштегенде, мисалы бул эмне эмоционалдык жактан даярдык көрүш керек, маанайын башкара билиш керек. Мен маанайым жок деп баардыгын эле кагып силккен адам көп жерде ийгиликсиз болот да. Ошондуктан эмоциясын башкарганды, көзөмөлдөгөндү, маанайы жок болуп турса дагы, эгер ал иште жүрсө, иш менен маанайды аралаштырбаганга аракет кылган, мисалы ушул жагын дагы эске алыш керек да. Анан кийинки көндүм баарлашуудагы бул биздин ой жүгүртүүбүз. Ой жүгүртүү Кандайча? Өтө кызык. Мисалы, адамдын ой жүгүртүүсүндө иреттүүлүк болмоюнча баарлашуунун майына чыкпайт да, баарлашуу өтөсүнө жетпейт. Эгер адам баласынын ой жүгүртүүсүндө чачкын ойлор, өзү эмнени каалап атканын билбесе, өзүнүн күтүүлөрүн аныктабаса оюнда, өзүнүн максаттары так болбосо, анда ал баарлашып жатканда эмнени айтарын, эмнени айтып атканын, эмнени коюп атканын жана экинчи тарап аны түшүнбөй калат да. Ошол себептен адам негизи эле ойлорун кичинесинен эле, колдон келсе өспүрүм курактан эле ойлорун көзөмөлдөгөндү жана ойлорун иреттегенди үйрөнүп алса, бул аябай сонун нерсе да. Бул мүмкүн. Мисалы биз тамак жегенде кадимкидей эле ылгайбыз, мен майлуу жебейм, мен куурулган жебейм, мен таттуу жаман көрөм деген сыяктуу. Тамакта көп биз өзүбүздүн бир кандайдыр бир, кайсы адамдардын диетасы бар, кайсы бир адамдар ылгайт, кайсы бир адамдар көбүрөөк бир тамакты жесе ушул сыяктуу болот го. Анан мага таң калыштуусу, эмнеге биз тамакка келгенде ошондой мамиле кылабыз, бир ойлорго келгенде биз баарын эле аралаштырып уга беребиз, баарын эле мындайча образды түрдө айтканда баардык маалыматты жей беребиз да. А биздин кулагыбыздан кандай маалыматтар кирсе, биздин жан дүйнөбүзгө ошол маалымат чыгат, толот дагы, биздин жүрөгүбүзгө ошол маалымат толот да, кайра оозубуздан ошол нерсе чыгат да. Демек биз кандай маалымат алып атабыз, ылгаганды үйрөнүшүбүз керек дагы, анткени ал барып ойлор болот. А ойлор биздин иш аракет болот, ойлор биздин сөздөрүбүз болот. Демек биз ойлорубуз менен иштешкенди үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, бир журналистикада бир өзүмдүн башыман өткөргөн тажрыйбамды эстеп кеттим. 8 мартка карата биз программа даярдап атканбыз аялдар жөнүндө. Анан жакын жердеги эле базарлардын, Бишкектеги базарлардын бирине диктофон көтөрүп алып, блиц маек алган чыктык да. Биздин сурообуз мындай эле: 8 мартта күйөөлөрүңөрдөн, деги эле мырзалардан эмне күтөсүңөр? Мени аябай өкүндүргөнү жана мени таң калтырганы ошол майрам ээлери чындыгында керек болсо өзүнүн оюнда дагы эмне күтөрүн аныктап албагандыгы болду да. Мындайча айтканда, ойлорунда таптакыр эле ал жөнүндө ойлонбогондугу. Анан эгер адам өзү эмне күтүп жатканын билбесе, экинчи тараптан, анда баарлашуу өтө кыйын да. Ошондуктан адам тез тил табышып, адам башкалар менен тез аралашып, кайсы бир коллективге сиңип кетүү же ошол эле үй бүлө курууда адам эң биринчиден өзүнүн ойлорун иреттегенди үйрөнүш керек да. Анткени баардыгы ойлордон башталат. Жакшы. Ойлорду иреттүүлүк деп айттыңыз. Мисалы, баарлашууда көп учурда биз сүйлөшүүдө бир тараптуу эле болуп калганды байкап калабыз да. Биз өзүбүздүн болгон нерсебизди айтып бергибиз келет, а жаныбыздагы адамды уккубуз келбейт. Мына ушундай да бар эмеспи? Ооба, ал менимче бүгүнкү күндөгү көп адамдардын кемчилиги деп айтып таарынткым келбейт, бирок бизге өздөштүрүш керек болгон конткой уга билүү деген көндүмдүн жетишпегендиги деп айтат элем да. Бүгүн ооздор көп. Баарыбыз эле сүйлөп калсак, баарыбыз эле акыл үйрөтүп калсак деп, бирок мен чакырат элем, биз укканды үйрөнүшүбүз керек, анткени кулак болгонду. Бул кийинки жашообузда деги эле биздин өмүрүбүздө керек болгон абдан маанилүү болгон көндүмдөрдүн бири да, активдүү уга билүү. Бул жумуштабы, үй бүлөдө баардык жерде керек, анткени
биз адамды эгер өзүбүздүн жеке жашообузга карай турган болсок укпайбыз да. Адам бир нерсе айтып келатканда эле сөзүн тарс бөлөбүз, же болбосо башка нерсени тиктеп отуруп алабыз, же болбосо кеңеш берип киребиз, байкайт болушубуз керек, же болбосо кыскасы бизде угуу жөндөмдүүлүгү жок да. Ошол себептен бул көндүмдү да биз өнүктүрүшүбүз керек. Бирок ага чейин мен жана ойлорду дагы бир жолу толуктап кетким келип атат да. Ойлор менен иштешүү эмнеге маанилүү? Ойлор, мен жана жогоруда айтып кеттим, бул биздин сөздөр. Ойлор бул биздин иш аракет. Адам эмнени ойлосо, адамдын жүрөгүнө эмне толсо, ошол ооздон чыгат да. Адамдын жүрөгүнө эмне толсо, ошол иш аракет болот. А иш аракет ал кайталана берет дагы, ал адатка айланат. Привычка деп коебуз, Адатка айланат дагы, адат акырындык менен биздин мүнөзгө өтөт, характер болот. Анан мүнөз биздин келечегибизди аныктайт. Кандай мүнөз болсок, кандай мүнөзгө ээ болсок, ошол биздин келечегибизди кандайдыр бир деңгээлде курат да. Анан келечек барып биздин тагдырыбыз болот. Карасаңыздар, ошондо баардыгы ойдон башталып барып туруп, кадимкидей биздин тагдырды чечип коюп атат да. А бул баарлашууга түздөн түз таасир этет. Эгер биздин жүрөгүбүз жалаң ыплас нерселерге толгон болсо, анда биздин оозубуздан албетте ошол чыгат да. Ойлорубуз ыплас нерсеге толгон болсочу, бүгүнкү күндө мисалы адамдын ойлору кандай экенин жазган постунан эле билип койсо болот да. Демек, ар бир адам пост жазып атканда бул дагы баарлашуунун бир формасы. Анткени сен жазган постту башка адамдар окуйт. Мен жөн эле бир абага же жөн эле бир белгисиздик эле жазып койгон жокмун. Аны толтур адам окуйт. Ал толтур адамга өзүнүн таасирин тийгизет, каалайбызбы, каалайбызбы. Ал баарлашуунун бир формасы да. Лайк басуу дагы өзүнчө баарлашуу. Ал лайк басуу, сенин пикириң жакты, дизлайк басуу, сенин пикириң жаккан жок. Бүгүн баарлашуу, виртуалдуу дүйнөдөгү баарлашуу көбүрөөк орун алгандыктан, демек биз ошол жакта дагы өзүбүздү алып жүргөндү үйрөнгөнүбүз абдан маанилүү да. Ошол биздин жазган постторубуздан, биздин койгон лайктарыбыздан, биздин комментарийлерибизден, биздин интеллектуалдык, эмоционалдык жан дүйнөбүздүн абалы баардыгынан кабар алып турса болот. Мисалы, мен психолог катары комментарийин карап туруп, же болбосо жазган постун карап туруп, болжолдуу түрдө мага адамдын портрети түшөт да. Ошондуктан ар бир өспүрүм, бүгүнкү күндө өспүрүмдөр биздин муунга караганда Z мууну виртуалдуу дүйнөдө өздөрүнүн бир образы бар да. Виртуалдуу дүйнөдө өздөрүнүн бир имиджи бар. Ошондуктан мен чакырып кетет элем, ошол дүйнөдө дагы баарлашканды өздөштүрүп алганы жакшы да. Ошол дүйнөдө дагы кадимкидей анын жазган нерселери, ойлору, пикирлери кадимкидей адамды талкалай турган эмес, адамды кура турган. Адамдын жан дүйнөсүн өстүрө турган. Адам окуганда позитивдүү маанайда боло тургандай жазса, анда бул мындайча айтканда лайк да. Эң сонун. Ошондуктан мен чакыра кетет элем, бирок ой жүгүртүүбүздү, ойлорубузду түздөмөйүнчө биздин жазган пикирлерибиз да түздөлбөйт да. Демек, баарлашуу бул сөздөр менен эле чектелбейт. Баардыгы ойлордон. Ойлорду иреттеш керек. Анан бир ыргакка түшкөндү үйрөнүш керек. Анан барып конт коюуга билиш керек. Жакшы. Таза жүрөк адам бактылуу атпайбы, анда ойлорду тазалашыбыз керек турбайбы? Кыргыз эли ушундай бир макалга салып койгон экен мунун баарын. Аракеттен адат, адаттан мүнөз, мүнөздөн тагдыр жаралат дейт да. Ансыңара. Жакшы, анан ушул нерсени өздөштүрүү сизде канча убакытты талап кылды? Мисалы, мына ушул ыргакка түшүү, ушул баарлашуу көндүмүнө түшүүдө. Бул дароо эле болуп кетпейт. Мисалы, мен азыр айткан нерсени угуп эле адам дароо эле баарлашканды өздөштүрүп кетпейт да. Мисалы, биз арыкташ үчүн, же болбосо булчуң топтош үчүн залга, машыктыруучу залга же фитнес зал дейбизби, канча убакыт барышыбыз керек? Канча убакыт барышыбыз керек? Эми аны ар ким ар кандай, адамдын денесине жараша. Бирок бул бир барып койгондо эле жыйынтык көргөзбөйт, туурабы? Ал жака барууда эмне керек? Туруктуулук керек биринчиден. Экинчиден, кадимкидей каалоо керек биринчиден, андан кийин туруктуулук керек, анан ошол жака барганда кадимкидей денеңди машыктырышың керек. Ошол сыяктуу эле биз мээге келгенде, негизичи адамдын эң жалкоо органы бул мээ.
бүт тулку боюн алганда мээ эң жалкоо да. Мээ дайыма бир шылтоону айтып турат. Английскийди окуп эмне кыласың? Азыр Google бар да, транслейт которуп берип коет да. Же болбосо бийге барып эмне кыласың? Интернеттен эле үйрөнүп алсаң болот. Мындайча айтканда биздин мээ тилекке каршы. Көп учурда адамды уктап ал, андан көрөкчө эс алып ал деп мындай артка тартып турганга жөндөмдүүрөөк да. Ошондуктан биз мээни машыктырганды үйрөнүшүбүз керек. Мисалы ушул подкаст уккан ар бир угармандын же болбосо көрүүчүнүн мээсинде баарлашууга да үйрөнүш керек турбайбы? Баарлашыш үчүн конт коюуга билиш керек экен, баарлашыш үчүн ойду иреттеш керек экен, анан бир ыргакка түшкөндө үйрөнүш керек деген жаңы информация пайда болот да. Жаңы маалымат кирди. Эми ал жаңы маалымат киргенде биз кирди, эми ушул дароо ишке ашат деп күтпөшүбүз керек. Ал биздин мындай азыр түшүндүрүп берейин, биздин мээбизде нейрондук байланыш деп коет, мындай ичке жипчелер бар да. Анан ар бир маалымат ошол жипчелердин ичине жазылат кадимкидей. Анан биздин мээбиз ушундай бир сонун керемет жаратылган эң укмуш деген компьютериң биякта калат да. Анан ошол мисалы баарлашуу жөнүндөгү бүгүнкү маалымат кирдиби, демек ошону машыктыруу деген эмне? Ошону түшүндүрүп атам да. Ошол нерсени, уккан нерсеңди иш жүзүнө кайра ашыруу, анан ошону кадимкидей көзөмөлдөп, ошону кайра кылуу. Мисалы мен өзүмдө, албетте мен психолог болгондуктан да бул нерсе тезирээк болду, анткени бизге активдүү уга билүү, бир ыргакка түшө билүү, ой жүгүртүүбүздү иреттөө бул бизге психологдорго таандык өтө керектүү көндүмдөр. Бирок ошол эле учурда кадимки адам деле, психолог болбосо деле кадимки адам бул нерсени өзүндө өнүктүрө алат да. Ал үчүн өзүн дайыма адам менен сүйлөшүп атканда, азыр мен оюмдун баарын ушул адамга топтодумбу? Азыр менин оюм башка жакта жүргөн жокпу? Байкаганды, кадимкидей байкаганды. Мен азыр сүйлөшө турган адамым менен, мисалы мен сүйлөшкөнү келатып, мисалы мен ушул подкастты жаздырганы келатып, мен эмне кылдым? Оюмда мен муну айтышым керек, тигини айтышым керек деп ойлорумду иреттеп келгенге аракет кылдым да. Демек мен баарлашканы баратсам, ким менен баарлашканы баратсам, мисалы ата-энем менен баарлашкан атсам, же мугалим менен баарлашкан атсам, же бир жумушка орношкону баратсам, демек мен ошол сферада ойлорумду иреттеп алышым керек. Эмнени айтам, эмнени айтпайм, жана баргычакта эмнени өздөштүрүшүм керек, кандай маалымат алышым керек. Жакшы. Көрдүңүзбү? Жакшы. Ушул жерден мисалы бир иштей турган мисал айтып беребизби? Мисалы бийкеч мен ага куда түшүп келди. Анан ал болсо ата-энесине айтыш керек. Мен окугум келет. Мен турмушка чыккым келбейт. Мен үчүн азыр эрте деген турат да. Ошондо ойду топтоп туруп кандай жеткирсе болот? Ата-энеси алардын настрою аны турмушка берүү. Эми бул канат чындыгында өзүнчө чоң тема, бирок бул жерде жөнөкөй мисал менен алганда, мен мисалы ошол кыздын ордуна туруп көрө турган болсом, ар бир бала өзүнүн ата-энесинин мүнөзүн билет. Анан ата-энесине кантип айтса, кайсыл учурда айтса, кандай маанайда, кандай тондо, кандай сөздөр менен, атасы кандай маанайда турганда, апасы кандай маанайда турганда айтканда, алар көбүрөөк таасирленишет. Муну да билет албетте. Бул нерсени билиш керек биринчиден. Анан сөздөрдү тандап алганы жакшы, мындай сөздөрү ишенимдүү, ата-энесинин бир жүрөгүнө жете тургандай, албетте алдын ала даярданып алса болот, же болбосо кат жүзүндө кээ бирөө мисалы ата-энесине карап сүйлөгөнгө көнгөн эмес, же ата-энеси аны ушундай тарбиялаган, биз айткандай болот. Сен эч кандай пикириң менен эсептешпейбиз деген дагы көрүнүштөр бар. Тилекке каршы бирөө андай болсо, андай эми бул индивидуалдуу караш керек го дейм да. Ар бир анда мен түшүнүгүм боюнча ата-энесине, ата-эне, ата-апа, мен силерди түшүнүп атам. Алар жакшы адамдар экен. Силер мен үчүн бактылуу болушумду каалайсыздар. Ал жигит мени сүйсө күтө турат. Азыр окуй турайын десе болобу? Эми бул алардын акыбалына түшүп дагы алардын тарабынан, Жакшы. Анан сиз түрлөрүн дагы бөлүшүп аткансыз, ошо түрлөрүнө дагы айта берсек. Ошентип эмне кылдык? Биз биринчи бир ыргакка түшө билүү дедик, андан кийин болсо ойлорубузду иреттөө деп айттык. Эми конт коюуга билүү. Конт коюуга билүү.
ар бир адам укканга даяр болсун деген жакшы сөз бар да. Ар бир адам укканга даяр болсун, анан ошонун уландысы эле эмнегедир ачууга алдырбасын деп улап коюптур да. Анан мен бул цитатаны окуганда эмне үчүн угуу менен ачууну мындай чогуу жазып койгон деген ой келди да. Бекеринен эмес. Анткени адам кайсыл учурда уккусу келбейт. Ачууланган учурда, анан жакпай калганда биз мындай күтүү менен жашайбыз да. Адамдардын баары эле менин кулагыма жаккандай сүйлөш керек. Адамдардын баары эле мен каалагандай сунуш кылыш керек мага. Же болбосо адамдардын баары эле мен күткөн нерсени айтыш керек дегенчи. Бирок жашоодо андай эмес. Реалдуу жашоодо кайчы пикирлер болот. Реалдуу жашоодо сага карата конструктивдүү дагы, деструктивдүү. Бул конструктивдүү деген туура маанайда сени туура багытка сала турган жакшы сөздөр менен айта турган пикир да. Деструктивдүү бул жанагы басынтып, жемелеп айткан пикирлер. Жалпак тил менен айта кеткендечи, ошондой пикирлер дайым болот да. А биз ошону эгер азыртадан баштап укканды үйрөнбөсөк, дароо эле адамдын айтып аткан сөзүн аягына чейин укпай эле сөзүн жулуп алып же ачуу эмоцияга алдырып эшикти тарс жаап чыгып кетип, же болбосо муштумдар бүгүнкү күндө өзгөчө эркек адамдарда муштум иштеп кетет. Мисалы өспүрүмдөрдө гормондор ашып ташып аткандыктан өспүрүмдөрдө дагы муштум иштеп кеткен учурлар болот да. Ошол себептен баарлашуудагы өзүбүздү көндүрө турган, машыга турган нерсе бул активдүү уга билүү да. Демек буга дагы биз кадимкидей машыгышыбыз керек. Адамдын акырына чейин сөзүн бөлбөй укканды үйрөнүшүбүз керек да. Ооба, эмне үчүн биз буга жөндөмсүзбүз? Анткени мисалы азыр канат сиз мени угуп атып эле. Угуп атасыз дагы, менин бир оюмду угасыз дагы, анан өзүңүздүн ошол ой жөнүндө пикириңиз, ички диалог кетет бияктан. Айткым келет. Бөлүп өзүңүздүн пикириңизди айткыңыз келет да. Бул негизи эле активдүү угуу, мен жогоруда айта кеткенде дагы бир баса белгилейм да. Бул адам баласына болгондун бардык жерде керек. Адам баласынын бардык сферасында керек. Ошондуктан буга үйрөнүшүбүз керек. Негизи чыныгы баарлашуу бул көп угуп, аз сүйлөө. А бизде кандай? Көп сүйлөп, аз угуу да. Бул туура эмес. Биз ар бирибиз эгер көп угуп, аз сүйлөгөнгө аракет кылсак, анда кайсы бир деңгээлде бир идеалдуу баарлашуу болмок да. Ошол нерсени мисалы өзүңүздүн жашооңузда деле бүгүн барып туруп эле жубайыңыз менен же балдарыңыз менен көп угуп, аз сүйлөп көрсөңүз, кадимкидей сиздин үй бүлөңүз жыргап калат да. Же болбосо эле ошол курбуңуз менен сүйлөшкөнү бардыңыз дейли. Угуп койсоңуз, мисалы ошол эле өспүрүм балдар ата энеси сүйлөп атканда эмне уккусу келбейт. Баягы эле ата энемдин сөзү ушинте берет. Эгер алар угуп туруп аракет кылам, же болбосо ооба бул пикириңизге кошулам, бирок бул пикириңизде мен мындай деп ойлогом деп өзүнүн пикирин айтканды үйрөнсө, бул кадимкидей туура баарлашуунун жолдору да. Демек эффективдүү угуу же болбосо кунт кое уга билүү бул сага сүйлөп аткан адам сүйлөп жатканда сиз андан кийин ага эмне деп айтарыңызды ойлонбостон угуу да. Так, сейил эже мага азыр минтип атат, мен минтип жооп берейин деген эмес бул. Бул адам эмнени айткысы келип атат, ушул сөзү менен мага кандай кабар жиберип атат. Аракет кылуу да. Мисалы ошону укканга аракет кылуу. Мисалы кээ бир адамдар түз сүйлөгөндү билишпейт да. Кыйтып сүйлөшөт, же болбосо сөзүнүн аркасында бир маани жатат. Эми бул албетте тарбиялоо, үйдөгү тарбиядан, чөйрөсүнөн көз каранды болуп адам ошондо өсүп калышы мүмкүн да. Бирок өзү менен иштешкен адам, мисалы мен айтат элем, лидер десе эле бул жеке сөзсүз түрдө эле бир компанияда жетекчи эмес да. Лидер ар бир адам лидер боло алат, өзүнүн жашоосуна лидер боло алат, же болбосо үй бүлөсүндө лидер боло алат дегендейчи. А чыныгы лидер болсо укканды билиш керек, жана ал адамдын эгер активдүү укканды үйрөнсөң, ошол адамдын керек болсо кыйтып айткан сөзүнүн аркасында эмне турат? Кабак кашынын аркасында эмне жатат? Мисалы кээде кандайсың десе, жакшы эле. Бирок чын эле жакшы эмес да. Анткени анын үнүнүн тону көргөзүп койду, жакшы эле. Анан кабагы көргөзүп койду да. Карасаңыз, бул баарлашуу өзүнчө эле чоң талант, жана сиз башында айткандай искусство да. А муну үйрөнүп алган киши
кадимкидей кадыресе жашоосун жеңилдетет жана көп конфликттердин алдын алат да. Ошондуктан бул көндүмдү өздөштүрүү өтө маанилүү. Анан дагы бир нерсе. Сөзүңүзгө аралжы ушул жерден да тактап кетейин. Мисалы, Европада көп учурда мисалы сүйлөп атканда аялдын үнү мына музыкалдуу келгендиктен эркектерди көбүрөөк жумуш кылат экен деген маалыматым бар да. Анан бул жерде дагы мисалы сиз кыйытма деп кетпедиңизби? Жубайлардын ортосунда мисалы баягы кыйытма кылып айтабыз да. Баланчанын сонун көйнөгү бар экен дегенде эми эркектер биз түз түшүнбөгөндүктөн бул нерсени биз эркектерimiz психологияда түз айтканда түшүнөт экенбиз да көбүрөөк. Мындай айланып тегеренген эмес, түзү түшүнгөндү. Бул жагынан да кошумчаласаңыз. Негизи бул тема үй бүлө курууга даярдык темасына кирип кетет, бирок биздин аудитория баягы келечекте үй бүлө кургандан кийин кыскача токтоло кетейин. Негизи эле үй бүлөдө бул көндүмдөр эң биринчиден үй бүлөдө керек да. Биз үй бүлөдө өздөштүргөн нерсени каалайбызбы, каалабайбызбы сыртка алып чыгабыз. Уяда эмнени көрсө Учканда ошону кылат деген сөз бар да. Ошондуктан биз бул көндүмдөрдү аткара турган эң биринчи аймак бул үй бүлө. Бүгүнкү күндө мисалы өспүрүмдөр ата энеси менен машыкса болот, жубайлар бири-бири менен машыкса болот дегендейчи. Анан ошондуктан негизи эле менин тренингтеримде мага келген консультацияга келгенде мен ошо кыйытып айтуу, анан бирдекеге ороп айтуу деген макул, ороп айтуу башка, бирок кыйытып айтуу көп учурда бул үй бүлөнү талкалай турган эле көрүнүш да. Ошондуктан түз айтканды бирок жемелебей, үйрөтпөй, күнөөлөбөй, ал айткан сөзүңдүн ичинде мындай күнөөлөө, айыптоо ноталары же ошондой тон болбош керек да. Анан мисалы тигинин укмуш көйнөгү бар экен деген бул анын аркасында эмне жатат? Сен ошондой алып бере албайсың мага. Жакшы, биз азыр биринчи бөлүктү бүтүрдүк. Буюрса алдыда экинчи бөлүк да бар. Урматтуу көрүүчүлөр, анан Сейил сизге ыраазычылык билдирем, убакыт бөлүп бизге келип бергениңизге. Сиздерге да чоң рахмат.